Assalamu alaikum жалпы биздин кичинекей көрөрмандар. Сиздер үчүн мен азыр монголдордун элдик жомогу эмне үчүн коёндор жазында боз, кышында ак тон кийишет деген жомогун окуп берейин. Бир күнү кар коёнго арманын айта баштаптыр. Коён, өзүмдү аябай алсыз сезип жатам. Güç kuvvatım ketip baradат, өлөт окшойм. Анда сен ийип бараткан турбайсыңбы? Деп коён ыйлай баштаптыр. Менин эң жакын досумсуң. Үстүңдө ойночу элем. Түлкү чыга калса, сага кирип кетчүмүн. Сага төшөк катары жатып, жаздык кылып жазданчумун. Сен тонумдай аппак болуп мени душмандарымдан коргочу элең. Ээрбечи. Мен сенсиз эмне кылам деп коён ыйлай баштайт. Аны көрүп кар да ыйлай баштайт. Ал ыйлаган сайын ээрий берет. Бир кезде коён мынтип айтат. Азыр кыш берисине барып, сени ээритпе деп суранам. Анан ал кыш берисине барып айтат. Кыш бериси мындай дейт. Кардын эришин токтото албайм. Бирок сага жардам бере алам. Bir жылдан кийин кар досуң кайра келет дейт экен. Ал эми сага болсо душмандарыңдан коргонуш үчүн бул белекти берем. Жазында боз тон, кышында ак тон кийип жүр. Ошондо коён ыйлаганын токтотот. Ошол күндөн ушул күнгө чейин коёндор жазында боз, кышында ак тон кийип чыгат экен. Бардыңыздарга чоң рахмат.